Дээрлик 30 жылдан бери Кумтөр маселеси аягына чыкпай келет. Өлкөдө бийлик алмашып улам атайын комиссия түзүлгөнү менен кыргыз тараптын кызыкчылыгы корголбой келгенин убакыт көргөздү. Ага өлкөдө саясий жана мамлекеттик коррупциянын тамыр жайышы бирден бир себеп. Өлкөнүн кызыкчылыктарына таптакыр карама каршы келген келишимге 92-жылдын 3-декабрында Канададын Торонто шаарында кол коюлган. Ошол күнү орустар айткандай свершилась фундаментальная несправедливость. Кумтөр Голд компаниясынын уставтык капиталынын 1/3 бөлүгү канадалыктарга берилип, алар бардык салыктардан, бардык милдеттүү төлөмдөрдүн курулуш иштерин жүргүзчү мезгилге эмес, алтынды чыгарган күндөн тартып эсептелчү 5 жылга мөөнөткө дагы бошотулган. Уставтык капиталдын 67%-на ээ болуп, контролдук пакет колунда болсо дагы кенди башкаруу укугун кыргыз тарап канадалыктарга берип салган. Кумтөрдүн айланасындагы абалды иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия иштин биринчи этабын аяктап, жыйынтыгын жарыялады. Аталган комиссиянын материалдары талдалып, алтын кен иштеткен компания тегерегинде коррупциялык бузуулар бар экендиги аныкталган. Бул боюнча башкы прокуратура билдирүү таратып, коррупция беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Түздөн түз буйрук берип, ошол кездеги башкы прокуратуранын расмий маалыматына ылайык 1992 жылдан 2019 жылга чейин мамлекеттик органдардын айрым жогорку даражалуу жана башка кызмат адамдары Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги менен биргеликте Камека, Центера Голдинг, Кумтөр Оперейтинг Компани жана Кумтөр Голд Компани ишканасынын өкүлдөрү менен Кумтөр алтын кенин жоопкерчиликсиз иштетүү үчүн Кыргызстандын кызыкчылыктарына каршы келген бир катар макулдашууларды түзүшкөн. Анын кесепетинен жаратылыш кайра калыбына келбеген абалга кептелип, мамлекет миллиарддаган зыянга учураган. Кумтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан дагы тергелүүдө. Ага байланышы бар жогорку кызмат адамдары суралат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. 24.178 гектар боюнча. Анын 10.070 гектары өнөр жайга земли промышленности, 14.108 гектары земли запаса деп туруп бөлүнүп берилген. Так, Жетөгүз райондук администрация тарабынан. Бирок муну ошол райондук администрация өзү эле бөлүп берип койбостон 24.178 гектар деген бул өтө чоң жер да, мындай караганда. Өтө чоң жер. Ушул жерди бөлүп бериш үчүн сөзсүз түрдө биздин жогорку кызматта отурган чиновниктерибиз мындай давлениясы менен бөлүнгөн да булчу. Алар кимдер болгон, кандай телефондор чалышкан, кимдер жөнөткөн, кандай жолугушкан, ушул боюнча бардык маалыматтар бар бизде. Жана алардын ар бирин чыгарып сурайбыз. Эмне үчүн мындай кызыкчылык менен бөлүп беришкен деп. Кумтөр кенин иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбай жатканы боюнча экологдор, ал эле эмес жаратылышты коргоо боюнча эл аралык компаниялар буга чейин эле коңгуроо кагып келишкен. Аракет ордунан козголуп, Кумтөр Голд компаниясынын өлкө экологиясын эбегейсиз зыянга учуратканы биринчи инстанциядагы сотто тастыкталды. Өкүмгө ылайык компания мыйзамдарды бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом же 3 миллиард доллардай кенемте төлөп берүүгө милдеттүү. Кумтөр компаниясы экологияга зыян келтиргенин биз эмес, азыркы бийлик же мурунку бийлик эмес, муну эл аралык АМЭК деген компания 2012 жылы мамлекеттик комиссиянын мен да мүчөсү болом. Ошондо айткан. АМЭК деген бул дүйнөдөгү эң күчтүү экологиялык экспертиза жасаган компания. Ал бүт дүйнө жүзүндө 3 компания болсо, ошо 3-түн бирөө. Ошолордун корутундусунда Кумтөр экологияга зыян келтирип атат. Эл аралык экологияны коргоо боюнча эрежелерсиз иштеп атат деген картунду чыгарган. Дагы кандай далил керек, дагы кандай аргумент керек. 5 миллиардка чейин доома тартып, бирок кийин Кумтөрдүн ошо чет элдик жетекчилери биздин бийликти менен тил табышып, анан 2016-17 жылдары баш тартышкан. 18-жыл кол койгон Сапар Исаков. Биздин бийлик жең ичинен сүйлөшүп алып туруп, анан кайра коргоочу болуп, ушул экологиялык өтө чоң проблеманы экологдор айтып жүрсө да болбой, ушул дооматтардан баш тарткан.
Кумтөр кенин иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбай жатканы боюнча сотко жергиликтүү тургундар кайрылган. Анда калдыктары Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө жайылып келген айтылат. Жардыруулардын натыйжасында кенге жакын жайгашкан Петров Давыдов мөңгүлөрүндө жарака кетип, алардын бат эришине алып келүүдө дешет адистер. Бул отвал отходдорду ошо мөңгүлөрдүн үстүнө складировать этип, ошо мөңгүлөрдүн кирдегенине, андан кийин жылышына таасир берди да, анан мөңгүлөр жылып атат. Алар өзүнөн өзү эле мындай азаздан эле жылат да, андан кийин ошо отходдорду тонналап, миң тонналар складировать эткенде ошол мөңгүлөрдүн жылышына аябай терс таасир берет. Өндүрүштүк калдыктарды сактоочу жайдын үстүндө Петров көлү жайгашкан. Аталган көл ташып кетиши мүмкүн деп коңгуроо кагышкан экологдор. Кырсык болсо Кумтөрдүн калдык сактоочу жайынын бир бөлүгүн алып кетиши мүмкүн. Бул чоң экологиялык катастрофага алып келет. Биз комиссияны барганда ошо экинчи хвостохранилище куруш керек деп айтканбыз да, анан кийин бирок аны дагы курбай, ошо хвостохранилищени айланып турган дамба бар, ошону дамбаны чоңойтуп бийиктигин көбөйтүп, ушинтип бир эме жасап атат да, мындай прорыв болбосун. Бирок прорыв болгондо эгерде бир жер титирөө болсо, же бир эмелер болсо, анан кийин эме катастрофага алып келиши мүмкүн да. Адистер Кумтөр кенин иштеткен компания тарабынан экологиялык мыйзамдарды бузуу Кыргызстандын гана эмес, Сырдарья менен Аму дарыянын төмөнкү агымында жайгашкан аймактардагы башка өлкөлөргө дагы запкысын тийгизерин белгилешет. Азыркы тапта дагы 2 факты боюнча талдоо жүрүп жатат. Экология жана климат боюнча комитет төрайымы Динара Кутманова белгилегендей, айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде суу ресурстарын булгаганы үчүн айыптар каралган. Эгер ал тастыкталса, тиешелүү чаралар көрүлүүгө тийиш. Мөңгүлөргө калдык төгүлгөнү алгачкы жолу 2012-жылы эле тастыкталган. Андан ары коопсуздук маселесин көңүлүңүздөргө биринчи орунга коюңуздар. Бирок буга чейин тилекке каршы техногенный деп коебуз, адам баласынан тышкары ушундай коркунучтардын баарын 28 жылдан бери канадалыктар жасап кетти. Жана 60 метр бийиктиктен өйдө өтпөгүлө, жана угулу мындай жайгыраак кылгыла 35 дегендин ордуна 60 кылып 130га чейин көтөрүп, алардын баарын бир күндө эле жок кыла албайбыз да. Ошолорго бүгүнкүгө чейин мыйзам бузалардын баарына тең ошо канадалык менеджерлер жооп берет. 12-жылы жана мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жайгаштырганда компанияга айтылган, убакыт берилген, ушунун баарын кайра карагыла. Жанагы таштандыларды мөңгүлөрдүн үстүнө жайгаштырганда токтоткула. Кумтөр Голд компания токтотпой 14-15 жылга чейин аны мөңгүнүн үстүнө жайгаштыра берген. Экинчиден, ошо проектти мындай так жасаш керек болчу. Ар бир аталга технический паспорт түзүш керек болчу. Ал паспорт алигече ушул күнгө чейин 25-жылдан бери жок. Анан 17-жылдан 23-жылга чейин 5 жылга проект түзүшүптүр. Аны Пицкинто деген проектирующий организация биздин кыргызстандыктар түзүптүр. Бирок ошол проекттин ичинде жанагындай эме кандай деп айтсам требования да аткарылган эмес. Айлана чөйрөнү коргоо экологияга зыян келтирбөө Кумтөр Голд компаниясына коюлган эң башкы талап болчу. Бирок бул жааттагы келишимдер одоно бузулган. Давыдов Лысый мөңгүлөрүндө 1995-тен 2011-жылга чейин 1 миллиард тоннадан ашык калдык чогулган деген маалыматты ошол кездеги мамлекеттик комиссия аныктаган. Тилекке каршы эч кандай чара көрүлгөн эмес. 2012-жылдын 3-октябрында митингде чогулган элдин алдында ошол кездеги парламенттин депутаты Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүн дагы келтире кетейин. Кыргызстанда болгон саясатты эл жасайт. Кумтөрдүн тагдырын эл чечиш керек. Эгерде Кумтөр мамлекеттин кызыкчылыгын эчтеш керек деп бүгүн чечим кабыл алсаңар, биз аны бүгүн чечишибиз керек. Эгер жок, күтө турайлы. Уруулардан түзүлгөн өкмөттүк комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарсын десеңиздер, анда күтүп турайлы. Эмне үчүн? Алар азыр 3 топ түзүп жатат. Алар бир нече айдан кийин жогорку кеңешке чыгып, экспертиза көрсөттү. Кумтөрдү ала албайт экенбиз деп айтышат. Азыр коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Кумтөр боюнча 92-жылдан тартып түзүлгөн келишимдердин баары мыйзам бузуу жолу менен биздин саналуу чиновниктердин кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн деп айтып жатат. Бирок бул сөз чаңда эле калып калат.
Бул сөзгө эч ким көңүл бурбайт. Себеби президенттер баш болгон, премьер-министрлер төш болгон аткаминерлер чак эле драконго айланып кетишкен. Кумтөрдүн артында сиздердин келечек турат. Кумтөрдүн артында сиздердин тагдыр турат. Кумтөр элге өтсө, мамлекеттин келечеги болот. Бизди итке минген кедейсиңер дешсе, эгерде 2012 жылы 6 минген кедей болсок, 20 жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Тагдырдын буйругу экен, 2012 жылы эл алдында ушул сөздөрдү айткан адам азыр өлкөнүн мамлекеттик башына келди. Президент Садыр Жапаров 12 жылдын өзүнүн позициясынан тайган жок. Ошол позициясында турат. Мамлекеттик комиссиясы сунуш кылган чечимдерин жогорку кеңеш бекитсе, жоопкерчиликти кошо алганга, ал чечимдердин аягына чейин аткарылышын камсыз кылууга даярмын деп турат. Мыйзамдардын одоно бузулганына жогорку кызмат адамдары төз жол ачып берген. Чара көрүү турсун коюлган доодон баш тарткан учурлар дагы болгон. Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу түзүлүп, кыргыз тарап 22,5 миллиард сомго берилген доону артка чакыртып алган. Соглашение подписанным Исаковым указано. Сапар Исаков тарабынан кол коюлган макулдашууда өкмөт Центрага коюлган талаптардан толугу менен баш тартат деп жазылган. Мындан сырткары өкмөт Центранын Кумтөр Голд компаниясынын укугун коргоону өзүнө алат деп белгилеген. Мындай чечим менен ошол кездеги өкмөт кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, соттун функциясын аткарган. В случае, если кто-либо захочет подать иски против интересов этих компаний. Кумтөр алтын кениндеги иштер башынан эле көптөгөн мыйзам бузуулар менен башталгандыгын легендарлуу парламенттин айрым депутаттары айтып чыгышты. 1992 жылы абалды иликтөө үчүн алгачкы жолу алтын комиссиясы түзүлгөн. Ал 9 ай иштеп, кендеги кемчиликтерди ачыктаган. Комиссия мүчөлөрү ошол кездеги президент Аскар Акаевдин келишимдерди туура эмес түзгөндүгүн айтып чыгышкан. 9 месяцев, где изучали разведочные работы золотых месторождений, разработку и вопрос. 1992 жылы алгачкы жолу Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн атайы комиссия түзүлгөн. Анын курамына легендарлуу парламенттин депутаттары кирген. Көп өтпөй мына ошол комиссия парламенттин отурумунда алтын боюнча маалымат берген. Талкуунун натыйжасында Турсунбек Чыңгышев баштаган ошол кездеги өкмөт кызматтан кетирилген. Мына ошол парламенттин отурумунан кийин көп өтпөй Кыргызстанда парламенттик кризис түзүлгөн. И в это время у нас начала работать новая комиссия, золотая опять по Кумтору в новом парламенте. Парламенттин 144 депутаты отурумга келбей койгондуктан 1994 жылы 2 сентябрда парламент таратылган. Натыйжада Кыргызстанда референдум өткөрүлүп, 2 палаталуу парламент түзүлгөндө башкы прокуратура алтын боюнча козголгон кылмыш ишин жапкан. Алтынды иликтөө боюнча түзүлгөн комиссиянын ишине ошол кездеги бийлик тоскоол болгон. Кумтөр алтындан башка дагы баалуу металлдарга бай. Ал жайда күмүш, оксид, телур, вольфрам сыяктуу кендер бар. Окумуштуу Никифоровдун изилдөөлөрү платина жана платиноиддер бар экендигин тастыктаган. Бирок мурдагы жетекчилердин айынан алтындан башка кен байлыктар эске алынбай, макулдашуу түзүлүп калган. Национализация у нас всегда в руках. И после арбитража, и после судов. Когда угодно мы можем национализировать. Кумтөрдүн кыргыз элинин кызыкчылыгына иштебей калуусуна туңгуч президент Аскар Акаев күнөөлүү. Ал эми бүгүнкү бийлик туура жолдо баратат. Кумтөрдү улутташтырууга шашылбаш керек. Анткени кен биздики, эч жака качып кетпейт. Буга чейин бир дагы а жок. Кумтөрдүн мамлекеттин кызыкчылыгына иштөөсүнө далалат кылган эмес. Кумтөр Голдко убактылуу тышкы башкарууну киргизүү сунушун колдойбуз. Экологияга келтирилген зыяндын ордун толтуруш керек. Кимдин тиешеси болсо, жоопкерчилигин кароо зарыл. Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдын кен байлыктары дагы мамлекетке кайтарылмай болууда. Буга жер казынасы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жол берет. Белгилей кетсек, мамлекеттик комиссия ал жерде 106 тонна алтын бар экендигин билдирген. Маалыматка ылайык, жакынкы 5-10 жылда аны кайра иштетип мамлекетке бери дегенде эле 5 миллиард доллардай пайда алып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Хостор боюнча мынакей биз лицензияны берип атабыз да, Кумтөргө, например, 100% алтынды извлекать алып ал деп. Жок, 82% извлечение кылып туруп, калганы хоз кыргытып атат. Ал биздики, аны да өзү иштетебиз деп 100 тоннага жакынды алар биздики деп жүргөн. Бул мыйзам менен биз ал мамлекеттин менчиги болсун деп атабыз. Полезный ископаемый металл деп атабыз. Себеби дегенде только алтынды, хозду албайбыз. Хозду алар өздөрү жооп берет. Өздөрү алып калат. Биз только жанагы полезный ископаемый техногенный переработкага алып кетебиз.
өзүбүз изилтение кылып алабыз деп атабыз да. Ким менен кылсак да жаңы технология менен. Алтын казып алуу маалында 20%га жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолоорун 2019-жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов дагы билдирген. Калдык сактоочу жайдагы баалуу металлдарды мамлекет иштеткени менен рекультивация аракеттерине компания жооптуу болот. Постор боюнча аны башка ишканалар алышы мүмкүн да туура кайра иштетүү боюнча алтындарын. Мисалы алтын барбы, эмне барбы? Эми алар кайра иштетип, Кожобек Жайчыбекович айтты, алар 5 жыл иштетеби, 10 жыл иштетеби, ага чейин анын жоопкерчилиги кимде болот? Иштетип аткан убакта уже иштеп аткан ишкананыкы болот. Биз иштетип атканда жана бүгүнкү күндө мокрое складирование болот го. Суус менен кошуп, жана фабрикадан чыккан ыс менен келип түшүп атат да. Сухое складирование болгондо жанында жана кум сыяктуу эле, топурак сыяктуу болуп эле складироваться этилет. Ал топуракты бүгүнкү күндө жаңы технологиялар менен иштетип чыкканда, ал топуракты бүгүнкү күндө ошол эле кирпич чыгарганга да башка иш аракеттерге колдонгонго да болот да, иш чараларды алыпчы. Он уже не будет иметь вредных свойств для людей. Ушул жагында эми жакшылап карап коюшуңар керек да. Жоопкерчиликтен кетип калып атат да, мисалы. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылга бирок мына кылымдап калып атпайбы биздинки? Бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндө экология чоң маселеге айланды. Эл аралык сотто Кыргызстан жаратылышка канчалык зыян келгендигин далилдей алат. Аны менен бирге Кумтөр кенин иштетүүдө коррупциянын орун алганын тастыктоо керек деп эсептешет адистер. Анткени туура эмес түзүлгөн келишимдер жана жең ичинен макулдашуулар өлкө казынасына эбегейсиз зыян алып келди. Эң башкысы жанагы бизге зыян, экологияга келтирген зыян боюнча жанагы 3 миллиард доллар деп атпайбызбы? 261 миллиард сом да. Бул биздин бюджетке примерно 3/1 бөлүгүн түзөт да. Башкача айтканда 30% биздики, эгер ошону карыздарды алып калсак, биздики быйылкы жылы ички дүң продукциябыз, то есть ички дүң даже ички дүң продукциябыз 30% өскөндөй болот түшөт да. Башкача айтканда бул айрыкча жакшы показатель. Кумтөрдүн айланасындагы чуулгандуу окуялар иликтөөлөргө карабастан кенде иш токтогон жок. Алтынды өндүрүү жүрүүдө. Ага убактылуу тышкы башкаруу киргизилгени жол берип жатат. Бул жааттагы тиешелүү токтомду парламент ушул жума башында колдоп берди. Буга дейре Кумтөр Голд компаниясын канадалыктар башкарып келсе, эми Тоо-Кен тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар Теңиз Бөлтүрк жетектөөдө. Маалымат айдыңында Кумтөр кениндеги ишти токтотуу боюнча маселе жаралганы тараган. Мындай жагдай жумушчулардын айлык акысынын кечеңдетилгени жана эмгек акы төлөө фондунун азайганы менен байланыштырылган. Бирок Элдар Тажибаев бул кабар адамдарды адаштыруу максатында атайын таратылып жатканын айтты. Азыр өндүрүштү токтотууга негиз жок. Сырттан башкаруучу Теңиз Бөлтүрк менен Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акылбек Жапаров профсоюзга жана жамаатка айлык акылардын азыркы деңгээи эле жамааттык келишимдин жоболору сакталаарына кепилдик берген. Ошондой эле штаттардагы сакталат. Ага катар алдыда ишкананын штаттык бирдигин көбөйтүү мүмкүндүгү айтылган. Кумтөрдө иштегендер мурдагыдай эле маян ала беришет. Эксперттердин айтымында айлык акылардын кечеңдетилиши эллипс системасынын өчүп калышы менен байланыштуу. Мурда ушул түзүм менен жумушчулардын иштеген саатына жараша эмгек акы эсептелчү. Эми ал жумуш колго аткарылат. Ушул тапта тиешелүү бөлүмдөрдүн адистери бул маселени чечип жатат. Аванс где-то в 28 числах этого месяца 28 майда аванс берели деп жатабыз, андан кийин толук эсептешебиз. Негизи Кумтөрдө 15-нде, андан кийин 30-да төлөйт. 30-да маяна толук берилип бүтөт. Ишканада болсо система башкачараак. Тагыраагы 28-нде айлыктын 40%дайын аванска таралышат. 15-июнда маяна толук берилет. Бизде акча болот, каржылоо болот, баардык сатып алуулар жанданат. Деньги у нас будут, еще раз говорю, то есть финансовое обеспечение у нас будет, и все закупки будут возобновлены. Ушул тапта алтын кенде 3,5 миңдей жумушчу эмгектенет. Тышкы башкарууга ылайык өкмөт Кумтөрдөгү негизги коопсуздук, мониторинг жана операциялардын коопсуздугу жаатындагы иштерди алып барат. Бул үчүн бийликтин дарамети толук жетиштүү дешет адистер. Убактылуу башкаруу 3 айга созулат. Иштетип кете алат. Бир гана маселе бар. Ошол кадрлар, анан технология кайсы технологияларды пайдаланабыз. Бизде Кыргызстанда албетте ал Түндүк Америкадагы башка мамлекеттегилер чоң технологиясы күчтүү компаниялар жок. Эң чоң ошондой иштеген тажрыйбалуу кадрлар жок. Бирок азыр бизде бир гана кыйнап турган жери убакыттар болуп жатат. Эгер бул ишти мурунтан
биздин өзүбүздүн кадрларды ошол технологияларды ошолор менен аралашып иштей берсек, бизден да ошондой кадрлар чыгып, технологиясы өнүкпөк. Ишкананын абалын жеринен көрүп келген теңиз бөлтүрүк кызматкерлер кыскартылбай тургандыгын белгиледи. Мындан сырткары кошумча адистерди алып, аларды өлкөдөгү башка кен иштетүүчү жайларга даярдоо чаралары көрүлөт. Ситуация, она на руднике более-менее... Кендеги абал көзөмөлдөнүп жатат, өндүрүш токтогон жок, бардыгы иштөөдө. Биз алтын өндүрүүдөбүз. Бул токтоп калбасын деп жатабыз. Кен иштеген жана туруктуу иштей берет. Бизде эч кандай маселе жок. Кендин 2 ай иштешине жете турган кампада корубуз бар. Бул аралыкта бардык маселелерди жөнгө салабыз. Рудник работал минимум 2 месяца. За это время, я думаю, решим все проблемы. Тышкы башкарууга дайындалган жетекчинин бирден бир максаты бул финансылык каражаттарды көзөмөлдөө. Жалпысынан Кумтөр Голд компания 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар төлөөгө милдеттүү экенин мамлекеттик комиссия аныктаган. Анын 3 миллиард 86 миллиону экологиялык зыян үчүн айып болсо, 1 миллиард 166 миллиону төлөнбөй калган салык. Финансы потокторун сатып алуу, экспорт, ушу сыяктуу акчага, финансыга байланышкан маселелерди көзөмөлдөп туруучу аткаруучу орган болуп саналат. Тышкы башкаруу десе эле Кумтөр токтоп калат эмес. Ал технологиялык процесс жүрө бериш керек. Бир дагы ошол жерде иштеген кыргыз жараны бошобош керек жумуштан. Башкача айтканда технология жүрө бериш керек, бирок тышкы жана биздин карызды кандай жол менен төлөп бересиң? Биз сага ишенбейбиз. Себеби силер дагы бир кенди сатып алуу ишиңер мүмкүн. Ошон үчүн биз туура көрсөңөр, биз башкарып турабыз. Биринчи милдет кенди башкаруучу автоматташтырылган системаны калыбына келтирүү. Иштеп жаткан түзүм 15 майда блокко түшкөн. Эми анын ордуна башка программаны орнотуу пландалып жатат. Кыргызстандын Кумтөр алтын кенин убактылуу башкарып жатышы ишкананын абалын жеринен билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Суунун булганышы, мөңгүлөргө келтирилген зыян, жаныбарлардын жок болуу коркунучу сыяктуу көйгөйлөр жөнгө салынат. Жаратылыштын катаклизмдери болуп кетиши мүмкүн да. Бул деген ал жерде чоң техногендик топурактар бар. Баарыбыз билет, экологияга зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошонун баарын токтотуп иштеп турганга сөзсүз түрдө билген киши керек. Мен ойлоп атам, ошол жанагы бөлтүрүк теңизбек деп атабы? Ошол теңиз бөлтүрүк ошол баланын айтканына караганда мен угуп отурдум. Өзүнүн кесиби ошол тоо кен менен байланышкан экен. Демек ошол бала алып барып башкаруу системасындай таптакыр колдон чыгарып ийбейчи, кабос кылып ийбей. Сөзсүз түрдө мамлекет муну башкарып туруш керек. Белгилей кетсек, буга чейин Центера Голдинг компаниясы ишканадагы бардык электрондук системаны өчүрүп салганы жана маалыматтарды толугу менен булут технологиясына көчүрүп алганы айтылган. Тутум Торонтодон башкарылып келген. Управленческий аппарат просто атрофирован. Иштери компьютерлерде да жок. Бүт кагаздарда да теге бүт маалыматтары жок. Кече кел жасаганда зарплата бүгүн кантип төлөйбүз деп баш ооруп атат. Восстановить любую там программу, это потребует минимум 3-4 недели. Поэтому в таком состоянии. Колдон келген чарларды көрүп атабыз. Азыр наняли даже дополнительных подрядчиков IT-компаний, чтобы они быстро помогли нам в 3 смены все восстановить. Но для этого еще деньги нужны, время. Поэтому, говорю, мы делаем на ходу. Мы работаем не 8 часов. Поэтому вот ситуация, она на руднике более-менее сейчас контролируется. Производство не остановилось. Белгилей кетсек, Центера Голд компаниясынын кызматкерлери март айында ишкананы таштап сыртка чыгып кетишкен. 7 майда камсыздоо боюнча менеджери учуп кеткен. Ошол күндөн бери бир дагы башкаруучу топ алтын кенге көзөмөл кылган эмес. Бир да управляющий калбай калган. Мен топ управление айтып атам. Ошол бул жасаганы абдан туура эмес. Председатель совета директоров, Кыргыз алтындын президенти Чопонков деген киши алгыда маалымат бербейт, эч кимге маалымат бербей кетип калган булунсу эң туура эмес деген нерсе деп эсептейм. Бир айга алтынды сатып алууга 21 миллион доллар, кызматкерлерге эмгек акы төлөөгө 4 миллион доллар, ошондой эле салык төлөөгө да каражат керектелет. Теңиз бөлтүрүк белгилегендей, бул чыгымдарга Кыргызстандын 20 миллион доллар өлчөмүндө чогултулган дивиденди каралган. Алтын улуттук банк аркылуу сатылат. По снабжению сейчас мы восстанавливаем, ведем переписку активную со всеми подрядчиками, подрядными организациями. Операциялык иштерге 49 миллион доллар бар жана 20 миң доллар өлчөмүндө кредит алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары белгилеп кетейин, Кумтөр ишканасынын кызматкерлеринин айлык акысы кыскартылбайт. Кызматкерлер 28 майда аванс алат, ал эми 15 июнда айлык берилет. Мындан сырткары штаттык бирдикти көбөйтүү да пландалууда. Алтын кен жана эти бакыт Терекса ишканаларында кызматкерлер жетишсиз. Кумтөрдө жумушчуларды
даярдап башка кендерге иштөөгө жиберебиз. Компания жетекчилери бухгалтерияны да көчүрүп кетишкен. Ким канча акчалары жөнүндө табел дагы жок. Кумтур Голд компаниясынын президентинин Кыргызстанда жок экендигине 50 күн болуптур. 7 майда финансы боюнча менеджери да чыгып кетиптир. Улуттук банк 29 миллион долларга кумтөрдөн алтын сатып алган. Теңиз бөлтүрүк белгилегендей, каражат алгачкы 2 ай кризистик мезгилден өткөнгө жетиш керек. Андан ары 1 айда 50 миллион доллардан ашык акчага алтын өндүрүлмөкчү. Кумтөр алтын кенин иштетүү үчүн кампадагы каражаттар 2-3 айга жетиши мүмкүн. Белгилей кетсек, Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан болгону 1,5 миллиард доллар пайда тапкан. Ал эми кенди иштетип жаткан канадалык Centera компаниясы 11,5 миллиард доллар кириш алган. Ушу тапта Кыргызстан арбитраждык сотко даярдыктарды көрүп жатат. Ал үчүн өлкө ичиндеги гана эмес, дүйнөдөгү эң алдыңкы компанияларда эмгектенген юристтер тартылууда. Жүйөлүү негиздер жана далилдер бар. Мамлекеттик комиссия мындан сырткары кошумча маалыматтар дагы чогултулаарын билдирет. Белгилей кетсек, алардын иштөө мөөнөтү 3 айга узартылды. Негизи ушул Кумтөр боюнча маселеге биринчи лицо президенттер чекит коюш керек болчу. Ошолордун гана мындай эрки болчу да. Мына бүгүн ошондой эрк көрсөтүп жаткандан кийин жалпы позиция болобу, оппозиция болобу, өкмөт болобу, парламент бүт баары биригип ушул аягына чейин күрөшүбүз керек. Эми мен Теңизбек мырза сизге суроом мондай да. Сиз айттыңыз, Канадада ушундай эле жерди, объектти сразу эле мындай бат эле алып коюшкан экологиялык бузуулар үчүн депчи. Эмне үчүн биз сотко беребиз, эмне үчүн башка жолдорун карабайбыз? Баягы биз өзүбүзгө ишенип атабыз. Анан баягы справедливость дегенде на нашей стороне. Ошон үчүн ишенип национализация кылбайбыз. Юристтер, Нью-Йорктун юристтери, Канада юристтери айтып атат. Силер жеңесиңер. Мурункудан баягы бизди коркутуп эле жүргөн. Бизде бүт маалыматтар. Без национализации мы получим то, что нам принадлежит. Андан тышкары Кумтор эмес, биз Centera жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Взять долю в самой Centera, управлять этой компанией, не только Кумтором. Компаниянын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кошумчаласак, Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Кыргызстандын үлүшү 26%. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.